Ыр дүйнөсү адамзаттын эң керемет табылгасы болот эмеспи? Акындар поэзиянын ааламына сүңгүп кирип, шыгыраган ой кумунан анын алтын күкүмдөрүн элеп алууга далалат жасагандыгы окурманга тартуу кылынган ырларынын ар бир сабынан эле байкалып турат. Поэзия өзүнүн көркөмдүүлүгү, салыштырмалуулугу, табигат, айлана чөйрө менен тыгыз байланышта болгондугу менен айырмаланат. Поэзия ааламына баш баккан калемгер чыныгы сүрөткер. Анткени алар адамдардын жан дүйнөсүн ички туюм менен сезип, жүрөгүнүн тереңинен өткөрүп, берилүү менен сөздүн гүлүн терип, ой учугун улап, ширелештирип, уйкаштырып кагаз бетине түшүрүшөт. Мына ушундай жазмакерлердин башын бириктирген Макмал креатив чыгармачылык коомдук бирикмеси жыл жыйынтыгын чыгарып, Жалгыздабайм ырым жан шерик аталышындагы музыкалык көркөм адабий кечесин өткөрдү. Кече Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосу менен Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканада болуп өттү. Күчтүүлүгүнөн болсо эле мындай ишти сүйлөп жүрүп жаза албайт. Сүйлөбөй жүрүп жазаш чоң иш. Мен азыр көрүп турам, канчалык бир жакшынакай жылдыз жанган жакшы адамдар отурасыздар. Үй-бүлөнүн ээси, үй-бүлөгө чыгармачылык жан дүйнө менен биргелешкен могурик биздин Макмал креатив адабий чыгармачылык коомунун иш чарасы өтүп атат. Бул коом бүгүнкү күндө ушу өздөрүнүн чыгармачылык адамдардын чыгармачылык жаш акын жазуучулардын болобу, обончу маданий кызматкерлердин болобу баарынын башын тобун бириктирген уюм экен. Мына бүгүнкү биздин шартта мындай иш чараны колго алып, аны иштетип кетиш абдан бир оор нерсе. Бирок ушуга карабай, ушул Макмал креатив коомдук чыгармачылык бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Курманалиева, чыгармачыл инсан, ушул жоон топ элди бириктирип, чыгармачыл адамдарды бириктирип келип, ошолордун арасынан ушундай бир жакшы жөрөлгөлүү иштер жасап атыптыр. Айта кетчү нерсеси, Кыргыз Республикасынын жерлердеги, алыстагы, жакындагы чыгармачыл адамдардын башын бириктирүүдө. Ал борбордо гана эмес, ушу жерлердеги чыгармачыл адамдар келип, ушул коомго баш кошуп, анан айыл жерлеринде, райондордо, борбордон сырткаркы жерлерде дагы ушундай коомдук иш чараларын өткөрүп турганы бул бир сыймыктан айтчу нерсе. Саамалыкта Жалгыздабайм ырым жан шерик аталышындагы ырлар жыйнагынын бет ачаары болду. Ага калеми төшөлүп калыптанып калган акындардан тарта жаңы кадам таштап, такшалуу жолуна түшкөн калем ээлеринин эмгектери конуш алды. Буга чейин бирикменин соңкөл элестери, Макмал креатив 2, 3, 4 басылышы жана жан дүйнө чакырыгы аталышындагы ырлар жыйнактары жарык көргөн. Китептин аты дагы абдан жакшы поэзия сүйүүчүлөргө, кыргыздын жан дүйнөсүн байыткан адамдарга арналган жакшы жыйнак экен. Бул Жалгыздабайм ырым менин жан шерик деген. Чындыгында поэзия бул жан шерик, адамдын жан дүйнөсүнүн жан шериги, анын байытаары. Мына ушул багытта ушул креатив таалимдин жакшынакай 6-чы китеби чыгып отурат. Бул 6-чы жыйнагы буга чейинки баягы адегенди жазып, жаңылып, туруп, такшалып келаткан мыкты акын кыз жигиттердин жыйнагы. Буга чейин 5 китеби чыкса, азыр мына 6-чы китеби чыгып, ушул таалим креатив Макмалдын мындай чыгармачыл кадамы уланып бараткандыгын билгизет да. Эжесинде дос кайтпаган сырымды жалгыз гана өзүң айтып сырдашам. Мейлинен де болбосунчу жүз досум, алар мага, мен аларга жүз чоочун. Ыр саптары бир дем менен жазылып, ыр-ыргактары уйкаштыктар төп келишип, бул китепти колуна кармаган адам маашырлануу менен жеңил окуй алат. Мекенге, элге, күжүрмөн эмгекчилерге, жашоо тагдырга арналган ыр саптары жүрөктүн тереңинен орун алып, жаңы эргүүлөр менен эмгектенүүгө шыктандырат. Мээрин төгүп, нур жаадырган сыяктуу, жараткандын кубулуштуу сырлары, касиеттүү бир сезимге арбалып, тирүүлүктүн. Чыгарма деген эми өзүнө өзү эле туулбайт экен да, бир окуя, бир уюштурган киши болобу, же өзүң бир жерге барып бирдени көрөсүңбү, аралашасыңбы, бир кооздук сени
жанакыдай ыр жазууга аргасы кылат экен. Мына сен көлгө барасыңбы, же көлдүн жайдын күнү барасыңбы, же болбосо мына кыш болуп аппак кар жаап атат. Ошол кардын таасири сага кандай таасир берет? Мына ошол bir куплетпи, 5 куплетпи ыр алып келет экен. Мына ушул убакка чейин мына 6 киши чакал болсо да китеп чыгарыптыр. Мына ошонун мына бет ачары болуп атат. Ана ошол жанакы аракет кылган кишиге берекет сөзсүз болот экен да. Мына ушул демилгени көтөрүп. Мына мен өткөн жылы болуп калды. Мына тетиги тоого чейин алып барып уюштуруп, мына бирте ошол Макбал креативге китеби чыккан кыздар бар экен ичинде, жанакыдай жашы бир топко барып калган кишилер бар экен. Ошону менен барып bir сүткө жүрүп келдик. Иш чарага маданият өкүлдөрү, акын жазуучулар, журналисттер жана коомдук уюмдардын жетекчилери катышышты. Келген меймандар сөз сүйлөп, акындар калеминен тамган ырларын көркөм окуп, адамдардын жан дүйнөсүнө руханий байлык тартуулай алышты. Чоң поэзия күндөрү болуп атат. Буга катышканыма мен ыраазымын. Анткени менин жан дүйнөмдө бүткүл чыгармачылыгымда мен акындар менен бирге жашайм. Ошолордун жүрөгүндө кандай от алса, менин жүрөгүмдө ошолордун ырлары аркылуу оондорду чыгарам. Демек бүгүн мына Макмал ушундай коомунун Татынакай уюштуруусу жаңы китептин бет ачары болуп атат. Ошого катышып атабыз. Бул жерде улгайып калган деп айтайынчы, акындар келген экен, жаш поэтессалар келген экен. Ошолор менен сыймыктанабыз. Демек мындан ары ошо кыргыз журтчулугубузда поэзия ошо өргөсү өркүндөй берсин, жакшылык болсун. Мына жаңы жыл келатат. Барыңыздарга жаңы бакыт таалай, ырыс кеш каалап,
Кыргыз Түркістанда тынчылык, токчулук каарып кетүүгө уруксат этиңиздер. Жараткандан ыр жандуу акындардын табият тартууланган талантынын такшалышына албетте түрткү болгон инсандар болот. Ырлардын окурманга жакыныраак болуусу үчүн так, даана жана жеткиликтүү берилип, китептин өмүрү узун болуусу үчүн анын үстүнөн атайын чыгармачылык топ иштеп чыгат. Сыясы Кургай элек жана буга чейин жарык көргөн ырлар жыйнактардын редактору, Жазуучулар союзунун мүчөсү акын Айсалкын Сыдыкбекова. Китеп чыгарганбыз 6-жыйнакты. Мына ошол 6-жыйнактын бет ачарын дагы жасап атабыз. 7 дубандан келген калемгерлер, акындар, оончулар, ырчылар катышып, ушунчалык кызыктуу, жакшы кече болду. Мен эмне дейм, ошол биздин ишибиздин акыбети кайтып, биздин колдообуз көрсөткөн колдообузга, биздин кылып аткан аракетибизге ошол окурмандар, калемгерлер ыраазы болсо экен деп ойлойбуз. Себеби биз ошолордун бир келечектеги жолуна бир аз болсо дагы бир тазалык тилеп, арулук тилеп, ошолордун чыгармаларын жарыялап атабыз. Бул бир эле эмес, уже 6-чы чыгарылышы болуп атат. Мен ошол калемгерлерге, жаратмандарга, ырчыларга, акындарга баарына чыгармачылык ийгилик каалайм. Кечеге алыстан келген мүчөлөр да бар. Алардын арасында эң жашы Айбек Жумабеков, Жумгалдан келген жаш калемгер. Айылдан чыккан ой чабытын көркөм окуп берип, келген меймандардын алкышына татыды. Мен жөнөкөй акын элем. Арзумду тапсамчы дейт асын элем. Кызымды берем десе ата келдим. Чыгармачылык адам ар дайым изденүүнүн үстүндө. 2020-жылда өлкөбүз үчүн кыйын кырдаалдар болсо дагы, жумурай журтту ырлары менен сооротуп, эмгектери менен эсте калып, тынымсыз иш үстүндө болгон жана Макмал креатив чыгармачылык коомдук бирикмесинин активдүү мүчөлөрү атайын сыйланды. өзүнүн деңгээлине жараша берилди. Мисалы үчүн аалам алкагы төш белгилери менен мурдакы эмгек сиңирген канча 4-5 жылдан бери иштешкен адамдарга, андан кийинки жаш калемгерлерге деген алтын сыя деген диплом бердик. Ар бир катышуучуларга диплом менен сыйлыктарды бердик. Анын ичинде алтын үн деген номинациябыз бар. Жаратман деген номинацияларыбыз бар, ошолордун баарын өз ээлерине тапшырдык. Бирикме тарабынан алтын үн, алтын сыя, жаратман жана ардак грамоталар тапшырылып, төш белгиси тагылды.
Мындай көңүл буруулар чыгармачылык адам үчүн эргүү, шык берет. Мындан ары дагы иштөөсүнө өөлгө болуп, даңгыр жолдо жолдош боло алат. Ушундай сүйүнүчтөр менен кечээ жыйынтыкталды. Алтынай Шайдылдаева, Бексултан Мурадилов, Нуска атайын чыгарылыш үчүн.